Дамира Молдоканова 15 жылдан бери Төмөнкү Серафимовкадагы улгайган жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн социалдык стационардык мекемесинде 15 жылдан бери дезинфектор болуп иштейт. Дүйнөдө коронавирус күч алгандан бери анын жумушу 2-3 эсеге көбөйдү. Эми ал аталган жайдын коридорлорун, бөлмөлөрүн Айтор булуң бурчуна чейин бир күндө бир нече жолу атайын даярдалган суюктук менен дезинфекциялап чыгууда. Обработкалар күндө, эртең менен кечинде 2 маал жасалат. Бүт болгон помещенияларда, комнаталарда, биздин жашоочулардын комнаттарына жасалат, столовойго обязательно, проходторго, фойелерге, бардык помещенияга жасалат. 5% менен раствор менен, гипоклорит кальций менен жасалат. Бул жайда жалпы 328 кызмат алуучу бар. Алардын 226сы карылар болсо, калганы мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Көбүнчөсүнүн иммунитети начар болгондуктан ар кандай вирустук оорулар тез жугушу толук мүмкүн. Мындан улам сырттан келгендерге мекемеге кирүүгө тыюу салынган. Биз дагы ушул коронавирустун пандемиясы уккандан бери эле биз приказ чыгарып 11 марттан баштап кабына баштаганбыз. Мына проходнойдон өзүңүздөр көрдүңүздөр, проходнойдон баштап мына административный управление жана бүт корпустарда посттордор уюштурулган. Биздин кызмат алуучуларга келген коноктор, туугандарын баарын тең маскасы жок киргизбегенге тыюу салынган. Келген, сырттан келген автомашиналарды, сырттан келген адамдардын баарын обработка кылып, анан киргизип атабыз. Бул иш аракеттин баары тең биздин жашап жаткан жашоочулардын сактап калуу үчүн жасалып атат, ушунун баары тең. Мында жашагандарга дарыгерлер тыкыр көзөмөл жүргүзүшүп, эртең менен кечинде ар биринин дене табын текшеришет. Ошондой эле вирусту алдын алууда тазалыкты сактоо, бөлмөнү тез-тез желдетүү сыяктуу жана башка бардык иш-аракеттер тууралуу түшүндүрүү иш-чаралары өткөрүлүүдө. Азыр айтып атпайбы, жана жаш балдарга, анан кийин кара адамдарга биринчи жугат, анан жукса дагы катуу өтөт деп айтылып атпайбы. Анысыңарындай эле биз деле ушуларга жугуп калбаса экен деп ушул иштер боюнча аябай өзүбүздүн милдетибизди аткарып атабыз. Колдорун ушул жанагы санитаркалар, нянечкалар аябай катуу көзөмөлдөп атабыз. Ошолордун үстүнөн колдорун обязательно самындап жуугула деп, анан кийин өздөрүнө да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мурда деген жооп сурап бир жактарга чыгып келишчи эле, азыр таптакыр чыгарбай да калдык. Кызмат алуучуларда дарыгерлердин сөзүн угуп, мекеменин аймагынан сыртка чыкпай тартипти так сакташууда. Одевают маски, колпаки, хлорка у меня на столе стоит, обрабатывают нас и утром, и в обед, и вечером обрабатывают. Менен кечинде келип температураңызды ченеп, баарыбыздын карап, мындай экен, мына дары деп, дары-дармектерибиз Кудайга шүгүр жетиштүү. Бизге ушу чоңдор тикесинен тик карап, коронавируска карантин болуп атат, баары маскасы менен келип атышат. Нянькалар болсо колдорубузду хлор менен жууп, ар бир 2 саатта колдорубузду самындап жуйбуз. Мындан сырткары кызматкерлер жумушка келгенде босогодон эле дене табы текшерилип, дезинфекцияланып киришет. Алардын бет капсыз иштөөсүнө жол берилбейт. Ал эми үйүндө жалгыз жашаган карыларга да Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин кызматкерлери кам көрүшүүдө. Алардын да үйлөрү күн сайын хлор менен тазаланып, керектүү азык-түлүктөр жеткирилүүдө. Бүгүнкү күнү Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде атайын штаб түзүлгөн. Штабтын негизинде жумуштар жүргүзүлүп атат. Эң негизгиси жана үйүндө жалгыз жашап аткан улгайган адамдар бар. Аларга биздин бүгүнкү күнү 900дөн ашуун кызматкерлер бекиген. Ошол кызматкерлер үйлөргө барып жардам көрсөтүп атышат. Ал кызматкерлер кандай жардамдарды ушул абалга жараша көрсөтүүнү окууларын өткөн. Жана ал жердеги түшүндүрүү иштерин ошону менен бирге эле үйлөрүн тазалап, ошол вируска каршы андан ошондой ыкчам чараны көрүп атат дагы. Мындан тышкары дагы өзүнүн азык-түлүк камсыздоо боюнча дагы иштерди жүргүзүп атышат.
Аталган министрликтин карамагында карылар жана мүмкүнчүлүгү чектелгендердин 7 социалдык стационардык мекемеси бар. Аларда да вирустук инфекциялык оорулардан коргонуу жана алдын алуу иштери тынымсыз жүргүзүлүүдө. Мунара Кадырзин кызы, Тилек Дайырбеков, СТВ.